Мен өткөндө жалпы жыйында ушул баягы билет сатып алып, анан аэропортко барганда өтүп атканда 30 000 сомго, 50 000 сомго билет сатып алып ошол жерден өткөрбөй коюп атат. Ордунан терминалдарды коюп берип, ошол жерден түнкү саат 2 болобу, 3 болобу, ошону төлөгөнгө шарт түзүп бергиле. Же болбосо билет сатып атканда авиакассалар ошонун карызы барбы, штрафы барбы, ошону текшерип туруп, ушундай иш алып баргыла дедим эле да. Ошо боюнча жыйын өткөргөн турбайсыздарбы? Ооба, биз тийиштүү органдарды чакырып туруп, ошол жерде талкуулап, Кандай чечимге келдиңиздер? Жөнөткөнбүз. Чечимдер биз тараптан, жанагы авиация мамлекеттик агенттиги тараптан информациялык көп биздин жүргүнчүлөргө маалыматты бергенге көбүрөөк маалыматты берип, алдын ала айтып, ушул өзүңөрдү ушул базалардан текшерип туруп, анан кийин билетти сатып алганга биз тараптан ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Бирок башка органдарга тийиштүү чараларды аларга уже жеткизилген. Сиздер авиакассалар менен иш алып барып, ошолорго мүмкүнчүлүк берип койбойсуздар, штрафты ордунан текшерсин. Же болбосо банкка бир 5 000 сом, 10 000 сом карызы барбы, ошону ордунан текшерсин. Эгер ал бар болсо, анда билетти сатпасын да. 50 000 сомго билет алып, ана ар бир рейстен 5-10 адам аэропортто калып атат. Ошол боюнча мен кече келип аэропорттон да сурадым, терминал орнотулду десем, жок деп айтышты. Өткөндө бизге өкмөт маалымат берген, терминал орнотулган, ордунан штраф төлөсө болот депчи. Аэропортто терминал орнотулган, жана жол эреже бузгандар штрафтарын ошол жерде төлөсө болот. Бирок андан тышкары дагы, эгерде банкта жанагындай кредит төлөнбөсө, же башка жагдайлар болсо, ошолорго тилек каршы азыркы учурда мүмкүнчүлүк жок. Бир гана ошо жол эрежелер бузгандарды штрафты дароо эле төлөп туруп, учканга мүмкүнчүлүк азыркы учурда бар аэропортто. Ошону ордунан төлөгөнгө терминалдар бар. Бар. Ушулар боюнча иш алып барсаңыз, анан авиакассаларды дагы мындай билет сатканда, ушуну текшерип туруп анан саткандай кылсак, айрыкча чет жакка учканда көп суммага билет сатып алып атышат да. Ошол себептен авиакассаларга да ушу мүмкүнчүлүктөрдү бериңиздер. Штрафтарды текшерип туруп, анан ошондон кийин билет сатсын. Ошол боюнча иш алып барсаңыздар. Жарайт, анда кошумча уруксат айта кетсем, ошол биз башка мамлекеттик органдар менен сүйлөшкөндө бир техникалык маселе чыгып калган болчу, ошол техникалык маселе чечилгенден кийин Кудайым буйрса ошол дагы аягына чыгарасыздар, Ушул боюнча чыгарып, мага дагы маалымат берип койсоңуздар кат жүзүндө. Рахмат.